Бишкекте лифтте калып калган 45 адам куткарылды. Бишкекте лифтте калып калгандардын ичинен 45 адам эвакуацияланды. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Бишкек лифт ишканасына шаар тургундарынан 45 ирет чакыруу болду. Алар лифтте калып калышканын билдиришти. Ыкчам түрдө жарандар лифттен чыгарылды. Алардын биринде да медициналык жардам зарыл болгон жок. Азырынча дагы канча адам лифтте калганы белгисиз. Кошумча маалымат берилет дешти маалымат кызматынан. Белгилей кетсек, бүгүн 25 январда Борбор Азияда электр шакекчесинде авариялык абал жаралды. Мындан улам өлкө аймактарында электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Өлкө боюнча жарыктын өчүшү, Чуңкурчакта адамдар асма жолдо калып калды. Бүгүн 25 январда өлкө боюнча электр жарыгынын жапырт өчүшүнө байланыштуу Чуңкурчак тоо лыжа базасында адамдар асма жолдордо калып калды. Мындай маалымат социалдык тармактарга тарады. Маалыматка ылайык, адамдар асма жолдордо бир нече убакыт отурушкан. Асма жолго генератордун жардамы менен ток берилип, адамдар түшүрүлгөн. Акылбек Жапаров: биздин энергетиктер мурдагыдан сабак алыптыр, 2 саатта калыбына келтиришти. Бүгүн 25 январда өлкөдө электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Буга Борбор Азиядагы электр шакекчесиндеги авария себеп болгон. Электр жарыгынын өчүшү боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен энергетика министри Доскул Бекмурзаев маалымат жыйын беришти. Жыйында Акылбек Жапаров энергетиктер өткөндөн сабак алганын айтат. Биз жаралган мүчүлүштүктөрдүн баарын жоюуга даярбыз. Биздин энергетиктер мындай өзгөчө кырдаалдарга даяр экендигин көрсөттү. Алар 4 жыл мурда авариядан сабак алыптыр. Бүгүн 2 саатта электр жарыгын калыбына келтиришти. Энергетиктер өздөрүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүштү. Баары жакшы болот. Кабатыр болбоңуздар, деди төрага. Акылбек Жапаров: авария бизде болбогонун көрсөтүп да, далилдеп да бере алабыз. Бүгүн 25 январда Борбор Азияда электр шакекчесинде авария болуп, ал Кыргыз өлкөсүнө да таасир берди. Тагыраагы өлкөдө электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен энергетика министри Доскул Бекмурзаев маалымат жыйын беришти. Борбор Азиядагы электр шакекчесиндеги авария биринчи жолу болуп жатат. Азырынча эмне себептен болгонун, кайсы жерде болгону тууралуу божомолубуз жок. Бирок мүчүлүштүк биздин өлкөдөн кетпегенин көрсөтүп да, далилдеп да бере алабыз, деди Акылбек Жапаров. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Талайбек Бектеновдун ордуна Эркин Тавашаров тайындалды. Бул тууралуу аталган ишкананын басма сөз кызматы кабарлады. Талайбек Бектенов 2021 жылдын февраль айынан бери мекемени жетектеп келген. Эркин Тавашаров Жалал-Абад мамлекеттик университеттен Чехиядагы, Брно жана Малайзиядагы техникалык жогорку окуу жайларды бүтүргөн. Ал эмгек жолун 1999 жылы Токтогул гидроэлектр станциясынан баштаган. Мурда энергетика министрлигине караштуу энергетикалык токен жана өндүрүш көзөмөлү боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеп турган. Электр станциялары ачык акционердик коому Кыргызстандагы электр энергиясынын 98%-ын өндүрөт. Бүгүн 25 январда президент Садыр Жапаров дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгына карата Борбордук Азиянын жана Кытайдын мамлекет башчыларынын жааматтык онлайн жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Кытай тараптан демилгеленген Борбордук Азиянын мамлекеттери Кытай онлайн саммитине Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Тараптар Борбордук Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири аспекттери, ошондой эле көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашат. Онлайн саммиттин жыйынтыгында дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Борбордук Азиянын жана Кытай Эл Республикасынын мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынат. Белгилей кетсек, Кытай Эл Республикасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн биринчилерден болуп таныган. 1992 жылдын 5 январында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө биргелешкен коммуникеге кол коюлган. Эки тараптын мамилелердин негиз салуучу документи болуп 2002 жылы кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы ынак коңшулук
достук жана кызматташтык жөнүндө келишим да саналат. Жаз мезгилинен тарта Оштогу бардык маршруттук каттамды мобилдик тиркемеден көрүүгө болот. Бул тууралуу 24 январда Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаевдин катышуусунда өткөн жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында белгилүү болду. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси Модарбек Турганбаев билдиргендей, 2021 жылдын GPS навигаторлорун киргизип, минибус мобилдик тиркемесин туташтыруу багытындагы сценарийлештирүү жумуштары аткарылган. Эскерте кетсек, Ош шаарында күн сайын 650-700гө жакын кичи автобустар 45 каттамда жүргүнчүлөрдү ташыйт. Ала Мөдүндө дайынсыз жоголгон аял изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ала Мөдүн районундагы Мурасордо конушунун тургуну 1953 жылы туулган аял 23 январ күнү үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. 24 январ күнү аталган жарандын кийимдери Калысордо конушунда айланма унаа жол менен Чоң Чүй каналынын кесилишиндеги көпүрөнүн астынан табылган. Жерине 4 куткаруучу ийинден бир кызматкер, жергиликтүү тургундардан 10 адам тартылып издөө иштери жүргүзүлгөн. Кеч киргендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын Дене тарбия жана спорт башкармалыгынын алдындагы шахмат боюнча балдар өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин 32 катышуучусу шахмат боюнча чемпионатка катышып, алдыңкы орундарды 5 окуучу ээледи. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, төмөнкү окуучулар орундарга ээ болгон турнир швейцариялык жана тегерек системасы боюнча кыздар жана балдар арасында өз-өзүнчө 7 же 9 тур боюнча өттү. Турнирдин жеңүүчүлөрү жана байыги ээлери өлкө атынан 2022 дүйнө чемпионатына жана Азиянын жана Батыш Азиянын расмий чемпионаттарына катышат. Мелдешке Кыргызстандын бардык 7 облусунан 320дан ашык катышуучу жана коштоп жүргөн 350 машыктыруучу катышты. Бажы кызматкерлери өлкө аймагына келген автобустарды мыйзам бузуу менен каттап, мамлекетке 170 миллион сомдон ашык зыян келтиргени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Прокурордук текшерүүдө бажы органдарынын кызмат адамдары транспорт каражаттарын ташыгандар менен пайда көрүү максатында байланыш түзүшкөнү аныкталган. Алар Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарынын талаптарын бузуп, 2019 жылы өлкө аймагына келген автобустарды төмөндөтүлгөн тарифтер менен мыйзамсыз каттоодон өткөрүшкөн. Мунун айынан республикалык бюджетке 170 миллион сомдон ашуун материалдык зыян келтирилгени такталды деп жазылган маалыматта. Аталган факт боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 336-бернеси коррупция менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө жүрүүдө.